Жан жана өлүм. Баарыбыздын башыбызда болуучу өлүм деген суук сөздүн сырын чечмелөө кандай гана татаал нерсе. Апкаруута турган бул сөз канчалаган адамдардын эсине келбейт. Айланып жүрүп олтуруп ар бир адам ушул кыйынчылыкка туш келгени жашыруун иш эмес. Бардык тагдыр жүрүп олтуруп өлүмгө барып такалат. Денең сулк болуп кыймыл аракетин токтоткон кезде акыл ой сезимдери али өз калыбынан тайбайт. Капталыңдан баары чымырап, денең оорулушот. Оозуңа кичинекей бир нерсе келип такалып, андан ары чыга албай кармалганын байкайсың. Кирпиктериң аз гана алышып, жаагың карышкансып, жамалың соолуйт. Жүрөгүңдүн соккону кээде катуулап, кээде акырындайт. Акылың ордунда, бирок денең сага баш ийбейт. Тилиң сүйлөөдөн тартынганса булдуруктай баштайт. Башкасын элесе албай, сен өзүңдүн бул дүйнөдөн кетип бара жаткандыгыңды сезесиң. Тирүүлүктө көзүңө жакшы көрүнгөн бардык нерселер ал учурда эч нерсеге ырзыбай калат. Тим гана ушул дүйнөгө келип, жөн гана өтүп бара жаткандай сезим туюлат. Тирүүлүктүн сага тийгизген пайдасы кайсы болду деген гана суроо келип түшөт. Ал жөнүндө да ойлонуп койгонсуң. Кудай насип кылып бул өмүрдү буйруптур. Аны жакшы жашап өтүүгө аракет кылганыңды же болгон күч аракетиңди жумшаганыңды ошол учурда көз алдыңдан аздап өткөрөсүң. Үстүңдөгү үйүң, калтырган дүйнөң жана башка баарысы арулуктун, тазалыктын чегинде түккө арзыбаган нерсе экендигин туясың. Тууган, туушкан, бала бакыра, дос душман баарысы сен үчүн бирдей маанидеги адамдар экендигин айкын сезесиң. Серүүндөп дагы бир басып алсам деген ой келет. Бирок ага жетишүү кайда? Жибектей созулуп уктагансып, денеңдин көчүлгөнү, бир убакта оозуңа жакын келип туруп калган жаныңдын аздап сенден кача баштаганы сага айкын билинет. Бирок буларды адамга айтып берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эмессиң. Сенин күчүңдүн табигаттын астындагы алсыздыгы мына ушунда. Аздан соң күчүркөнүп барып, алкымыңда турган нерсени бирден менен чыгарууга үлгүрөсүң. Бул учур сенин эркиндикке чыкканың, сени кармап турган денеңден кутулганың. Кайрадан сенин жаныңда бир азга өкүнүү жана кайгыруу сезимдери пайда болот. Бул дүйнөдөн жашап өткөн адамдын жаны эми башка жерге бармакчы. Сен өз денеңди карап азга капаланасың. Тагдыр деген ушул тура. Жанды денеге салып, аны кыймыл аракетке келтирип, жашоо менен аякка алыштырып, андан соң адам болуп жаралган пенде жер бетинде өз кызматын аткарып бүттү. Күйгүм кирген сайын мындай окуялар өтө көп кайталанып турат. Көптөгөн адамдардын жаны үзүлүүдө, жүрөгү токтоп, денеси алсырап, жылас болгон дүйнө менен кош айтышууда. Шумдуктуу окуялар жер бетинде көп. Кырсыкка чалынган адам өлөр астында эмнени ойлойт болду экен? Же каракчылар жаныңды кыйышсачы? Өмүрүнө коркунуч келген адам ал учурда Кудайга жалынат. Журт ичинде тирүүлүктү эңсейт. Жүрөгү катуу булкуп, денесинин эң аянычтуу абалга келгендиги, аны оңдоп коюуга мүмкүн эмес мезгил келип жеткенде жан денени таштап кетүүгө мажбур болот. Жабыгып өлүп бара жаткан дене кайгыруудан башка эч арга таппайт. Мына ушул учурда адамдын өлүү процесси өтө кыйынчылыкка турат. Жан денени кыйып таштап кете албай аянчыктай бергенден адам кайра жашоого умтулат. Бирок денесинин эң орчундуу бөлүктөрү иштөө процессин аткара албай калгандыктан жан бул денеден аздап бөлүнөт. Бул эң кыйын учур. Өлгөн денени көргөн жан буулугат, бырчаланат. Денени кыйнап, өзү да кыйналат. Ал жанда ага каракчылык кылган адамдарга каршы айыгышкан сезим пайда болот. Өлүк денени көргөн сайын жандын кыйналуусу ташкындап, өтө эле эртелеп тамырына балта чапкандарга ызалуу карайт. Өз денесинин кылык жоруктарын эстейт. Ошентип ал жанда өз денеси үчүн өч алуу аракети күч ала баштайт. Күндөрдүн бир күнүндө аны денесине кыянатчылык кылгандарда өтө кайгылуу окуялар болуп өтүшү мүмкүн. Анткени жабыккан жан чындыкты издөөдө, табигаттын таразасын теңдөөгө кылган аракети мына ушунда. 1996-жылы апрель айында жазылган Теңир Аалам жана мен китебинин Өмүр Бүбү Бегалиева.